Медет Осмонов Кыргыз улуттук консерваториясында мугалим болуп эмгектенет. 3 баланын атасы. Буга чейин үй бүлөсү менен батирден батирге көчүп, окуу жайдын жатаканасында да жашаган күндөрү болгон. Бүгүнкү күнү ал Бишкектеги кичи райондон мамлекеттик ипотекалык программа менен сатып алган жайлуу 2 бөлмөлүү батирде жашайт. Одни из первых мы подали документы. Консерватория нам тогда подсказала, да, что надо сделать. Мамлекеттик ипотекалык компания башталганда эле ойлонуп кредит алалы деген чечимге келдик. Биринчилерден болуп документтерди чогултуп тапшырдык. Консерваториядагылар да бизге кеңешчи болуп айтып турушту. Ипотекага турак жайды банктан алууга да аракет кылып көргөнбүз. Бирок шарттары туура келген эмес. Мамлекеттики бизге туура келди. Ансыз деле жылдап батирдин арендасына төлөп жүрдүк. Ошончо эле акчаны банктан 2 миллион 250 миң насыя алдык. Үйдү аларда анын 10%-ын төлөдүк. Ай сайын 24 миң төлөп турабыз. Вещь была. Тем более, допустим, когда мы снимали квартиру, мы тоже платили довольно большие деньги. Ипотеканы 15 жылдык мөөнөткө алышкан. Медет келинчеги экөө тең иштеп, ай сайын убагында төлөп жатабыз дейт. Социалдык багыттагы арзан турак жай программасын ишке ашырууда мугалимдерге, медицина кызматкерлерине жана социалдык кызматтагыларга ипотекалык насыя берилип келет. Алар мамлекеттик тармакта кеминде 3 жыл иштеши кажет. Ипотекага күрөө болуп алып жаткан үй эсептелет. Ипотеканын көрсөткүчтөрү 2018 жылдын 19 сентябрына карата Кыргызстан боюнча берилген ипотекалык насыянын көрсөткүчтөрү: Бишкек шаары боюнча 456 насыя, ал эми Ош шаары боюнча 474 насыя берилген. Турак жай сатып алуу үчүн насыялар кыргыз сому менен берилип, наркынын өзгөрүүсүнө карабай сом менен кайтарылат. Бирок мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен калктын муктаж болгон баардык катмарын камтыш оңой эмес. Кийинки кезде ипотекалык насыяларды берүү иши солгундап кеткенин президент Сооронбай Жээнбеков 20 сентябрда Чүй облусунун Кемин районуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кемин шаарында жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айтты. Ипотека боюнча айтканмын, ал боюнча болуп атат. Азыр кичине солгундатып өстүр, акча азайтып кичине. Бирок бул боюнча дагы мына азыр башта 3 миллиард 700 миңге 3400 кредит берилди. Бирок аз, өтө аз. Буну көбөйтүш керек. Биз айтканбыз, бир эле мугалим, врач эмес, бүт кыргызстандыктарга таркаш керек. Айрыкча мына шаарларга келген, үй жок, аренда отурган биздин жаштарга буну таркатып, төлөй ала турган мүмкүнчүлүгү барларга bunu tarqatışız gerek. Murumuna 14'ten başlangan, yine 8%'ga çıktı. Azır emin 6%'da qaralıb atat. Бұл abdan қиналған қатмарға ғана 6%. Ал эми эртеси эле күнү 21 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн финансы министри Адылбек Касымалиевди жана мамлекеттик ипотека компаниясынын төрагасы Бактыбек Шамкеевди кабыл алды. Алар ипотекалык кредит берүүнүн мамлекеттик программасынын аткарылышы жана анын шарттарын жакшыртуу боюнча кандай иштер жүрүп жатканы тууралуу маалымат беришти. Азыркы күндө 8-10% менен суммасы 3 миллиард 700 миллион сомдук 3450 ипотекалык кредит берилген. 2018 жылдын күзүнөн баштап бюджеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн ипотекалык кредиттердин пайыздык чени 7%га чейин төмөндөйт. Кийин сатып алуу үчүн ижарага берүү ыкмасы менен эконом класстагы көп батирлүү үйлөр курулууда. Бул механизм алгачкы төлөмдү талап кылбайт жана пайыздык ченемди 6%га чейин төмөндөтүүнү камтыйт. Азыркы учурда Нарын шаарында 5 кабаттуу 60 батирлүү эконом класстагы үй жана Бишкек шаарындагы Туңгуч кичи районунда 9 кабаттуу 135 батирлүү үй курулууда. 2017 жылы ипотекалык кредит берүүнү ишке ашыруу үчүн бюджеттен 1 миллиард 300 миллион сом, 2018 жылы 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. 2019 жылы бул сумманы 2 миллиард сомго жеткирүү болжолдонууда. Президент Сооронбай Жээнбеков социалдык багыттагы арзан турак жай программасын ишке ашырууда жарандардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жана социалдык экономикалык абалын эске алуу зарылдыгын белгиледи. Жана мамлекеттик ипотеканы бир мамлекеттик кызматкерлерге эмес, бардык жарандарга жеткиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Мы подняли основные 4 вопроса. Это
Первый вопрос по Биз негизги 4 маселени көтөрдүк. Биринчиси программаны каржылоону улантуу. Быйыл 500 миллион сом каралган бюджетте. Өкмөттүн аракетинин аркасында дагы кошумча 500 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө быйыл 1 миллиард сомду ипотекалык насыя катары бюджеттик тармактын кызматкерлерине бердик. Бирок бул жетишсиз. Анткени бизде тизмеде 6,5 миң адам бар бюджеттик тармакта иштеген. работников бюджетной сферы. Азыркы учурда бюджеттик тармактарда иштеген жарандар үчүн бекитилген 8-10% төлөө кыйындыкка турат. Ошондуктан мамлекеттик ипотека боюнча кредиттердин пайыздык ченин төмөндөтүү боюнча ишти тездетүү керек. И эти кредиты выданы до 15 лет с процентной ставкой от 8 до 10% годовых. И вот Бул кредиттер 15 жылга 8ден 10го чейин үстөк пайыз менен берилди. Бүгүн мындан аркы каржылоо маселеси талкууланды. Өкмөт каржы министрлиги менен дагы кошумча 500 миллион сом ресурс издейт. Мындан сырткары үстөк пайызын төмөндөтүү тапшырмасы берилди. Жыл соңуна чейин 7%, ал эми кийинки жылы 6%га түшүрүү. Бул боюнча өкмөт каржы министрлиги иш алып барат. Өз тарабыбыздан биз бардык зарыл процедураларды даярдадык. над этим будет работать правительство и Министерство финансов. Кыргызстандын 2 шаарында кийин сатып алуу шарты менен ижара төлөп жашоочу эконом класстагы көп батирлүү үйлөр курулууда. Президенттин тапшырмасы боюнча мамлекеттик турак жайлардын чарчы метринин наркы калктын көпчүлүгү үчүн жеткиликтүү болушу керек. Этот вопрос тоже очень специфичный. Бул маселе спецификалуу. Бизде өз турак жайларды куруу тажрыйбасы Нарын жана Бишкек шаарында бар. Ал тажрыйбага таянып, анализдеп, муну мындан дагы канчалык жеткиликтүү жана арзаныраак кылса болот деп сунуштарыбызды беребиз. Схемы, как можно это сделать еще более дешевле и доступнее для наших граждан. Президент мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен тышкаркы кошумча ресурстарды тартууну, финансы министрлиги менен бирдикте мамлекеттик ипотека программасын ишке ашыруу үчүн кошумча ресурстарды издеп табууну сунуштады. Вы уже знаете, мы заключили соглашение с немецким банком развития. Өзүңөр билгендей, биз Немис өнүктүрүү банкы менен келишим түздүк. Жакынкы арада техникалык жардам алуу боюнча немис компанияларынан бардык процедуралары соңуна чыгат. Ушул жылдын аягында бул программа боюнча иш башталат. Эсиңиздерде болсо, башында бир аз катаал шарттар болчу. Документтер 9 аталыштан турчу. Былтыр убактылуу жобого өзгөртүү киргиздик. Учурда болгону 5 документ талап кылынат. Бул турак жайы жоктугу туурасында справка, иштеген жеринен маалымат, жашаган жеринен маалымат, иш стажы туурасында справка жана паспортунун көчүрмөсү. Мындан сырткары биз бул процессти автоматташтыралы деп атабыз. Для включения в список это вот справка об отсутствии жилья, справка с места жительства, справка с места работы. Белгилүү бир убакыттан кийин документтер электрондук кезек аркылуу чогултула баштайт. Ал үчүн атайын иш-чаралар планы даярдалган. Бул система пилоттук негизде ушул жылдын аягында же кийинки жыл башында иштеп калат. Келечекте Медет Осмоновдой болуп узак мөөнөттүү жана арзан ипотеканын негизинде көптөгөн кыргызстандыктар турак жай сатып алууга мүмкүнчүлүк алышат.